Жалал Абад шаарынын Курманбек стадионунда Кыргыз премьер-лигасынын алкагында орун алган Мурас Юнайтед Дордой беттешинде кыргыз футбол тарыхында биринчи жолу калыстарга видео жардам системасы VAR колдонулду. Жана VARдын жардамы менен алгачкы эле оюнда 2 пенальти коюлду. Алгач оюндун 28-мүнөтүндө бишкектик команданын айып аянтынын ичиндеги окуяны калыс атайын даярдалган VARдын мониторунан карап 11 метрлик айыптоон берүүгө чечим чыгарса, беттештин 73-мүнутасында тескерисинче Жалал Абадтык команданын дарбазасын көздөй пенальти коюлду. Ошентип VARдын Кыргызстанга келиши алгачкы оюнда эле өзүнүн жемишин берди. Мен VARдын колдонулушун башотум менен колдоп келем. Бүгүнкүдөй калыс чечимдер кабыл алынышы үчүн. Эгер VAR болбосо, бүгүнкү Мурастын голу да, биздин гол да жок болмок. Андыктан бул абдан керек нерсе. VAR системасынын колдонулушу кыргыз футболун жаңы деңгээлге алып чыгуунун негизги кадамдарынын бири. Мурас Юнайтедтин баш машыктыруучусу атактуу Андрей Кончельскис да бул боюнча өз пикирин беттеш бүткөндөн кийин билдирди. Дүйнө жүзүндө VAR колдонулат. Эмне дейбиз? Оюнчулар кетирген каталарды VAR байкады жана ал үчүн жазалады. Ким аз ката кетирсе, ошол команда жеңишке жетишет. Дүйнөнүн, Европанын футбол деңгээлине чыгабыз десек, Кыргызстанда да бул система толук кандуу иштеши керек. Европалык дүйнөлүк футболго карай кадам ташташыбыз зарыл. Оюнчулар VARдын колдонулуп баштаганын азырынча толук аңдап сезбесе дагы, бара-бара талаштуу эпизоддор баары бир VAR аркылуу аныкталарына көзү жетип, демек калыс чечим чыгаарына ишенип калышат деген ойдо. Сейчас трудно очень сказать. Азырынча айтыш кыйын. Убактышы менен биз көнүп баштаганда пайдасы көп тиет. Калыс толук көрбөй калган, талаш жараткан учурлар болуп калат. Ошол мезгилде VAR жардамга келет. Но VAR в этом случае помогает, да? Бул беттеш өзбекстандык жана ата мекендик адистер тарабынан тейленди. Бир нече күн мурда атактуу калысыбыз Бахадыр Кочкоров VAR системасы киргенден кийин оюнчуларда эрежени азыраак бузуп калат деген оюн айткан эле. Камера барбы, значит, оюнчуларды, тренерлерди билет, что VAR система бар. Мында ойноба, колу менен кармаба. Ну, футбол эмоцияда болот. Анан штрафной, пенальти связаны. Ошол нерселерди очевидно кылып көрсөтүп берет. Айта кете турган болсок, буга чейин кыргыз футбол биримдиги көп этаптуу даярдыктан жана системаны сыноодон өткөргөндөн кийин ФИФАдан VARды Жалал Абад шаарынын Курманбек стадионунда колдонуу үчүн уруксатын алган. Ал эми аталган стадиондо Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын 20 жашка чейинки курама командалар арасында турнир 5-июлда старталат. Бул эл аралык мелдеште БАФА тарыхында алгачкы жолу калыстарга видео жардам системасы колдонулат. Азырынча VAR системасы бир гана Курманбек стадионунда ишке киргизилди. Бирок быйылкы жылдын аягына чейин учурда жаңы курулуп же реконструкциядан өтүп жаткан дагы 10го жакын стадион VARды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул иштердин баарын өз көзөмөлүнө алган Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев бул боюнча пикирин өз кезегинде билдирген эле. Бүгүн биринчи жолу биздин футбол тарыхыбызда VAR системасын колдонуп баштайбыз. Бул өлкөдөгү футболду өнүктүрүүдөгү чоң кадам деп эсептейм. Жана жакынкы убакта биз премьер-лиганын бардык оюндарына VAR системасын киргизебиз. Ошондой эле Борбор Азия футбол ассоциациясынын мелдештеринин тарыхында алгачкы жолу VAR системасынын колдонулушу Борбор Азиядагы футболдун чоң жетишкендиги деп эсептейм. Ал эми бул турнирди Кыргызстан өткөрүп жатканы биз үчүн чоң сыймык. Эске сала кетсек, БАФА турнирине Кыргызстан, Өзбекстан, Иран, Афганистан, Түркмөнстан жана Тажикстандын 20 жашка чейинки курама командалары катышат. Ошентип кыргыз футболунун инфраструктурасы жакшырып, жаңы технологиялар колдонулуп, мекенибизде эл аралык деңгээлдеги турнирлер өтүп баштады. Сиздер болсо жагымдуу жаңылыктарга лайк басканды унутпаңыздар. Кыргыз мамлекети өнүгө берсин, аны менен бирге кыргыз футболу да өнүгөт.